Салам достор, мындан мурдакы видеодо биз сиздер менен Кыргызстандагы айланган акчалар тууралуу кеп кылганбыз. Жана жөнөкөй карапайым калк эмне себептен акча жагынан аксап жаткандыгыбыз тууралуу кеп кылдык эле. Бүгүнкү видеодо ошол теманы улайбыз. Темабыз эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүк колубуздагы акчаны кантип көбөйтөбүз. Экинчи бөлүк кризис башталып жатат, андан кантип чыгабыз дедик эле. Теманы баштадык. Кантип колубуздагы акчаларды көбөйтөбүз. Мурдакы видеодо жалпы элде колубузда көп акча болушу үчүн башка мамлекеттерден бизге акчалар көп келиш керек дедик эле. Бизде тескерисинче башка мамлекеттерге акчабызды берип жатабыз дедик. Демек, акчаны көбөйтүш үчүн мындай суроо жаралат. Биздин колубуздан эмне келет? Кайсы мамлекет өнүгөбүз десе, ошол мамлекетте эң алгач технология өнүгүүсү зарыл болот. Өнүгүүнүн материалдык жактан биринчи кадамы технологиянын өнүгүүсү болуп саналат. Бардык өнүккөн мамлекеттерде эң биринчи технология өнүккөн. Ошол себептүү алар ойлоп тапкан техникаларды биз сатып алууга мажбурбуз. Өзүбүздүн колубуздан келбейт. Колубузда кармап турган телефондон баштап керек болсо бутубузда кийип жүргөн байпактын материалдарына чейин сырттан сатып алабыз. Талаада дыйканчылык кылсак да, тракторлор, комбайн, жер семирткичтерди баарысын сатып алууга туура келет. Айлананы жакшылап карайлы. Кайсы ишкана болбосун, сырттан технология сатып алган. Банктар барбы, эт комбинат барбы, сүт комбинат барбы, тоок фермабы, бал муздак өндүрөсүзбү, суу чыгарасызбы, биринчи проблема технологияга келип такалат. Сиз кандай гана продукция өндүрбөңүз, кандай гана ишкана ачпаңыз, эң биринчи технология керек болот жана ошол техниканы иштете билген адистерге муктажсыз. Бизде технология багыты өнүкпөгөндүктөн биздин жер кендерибиз дагы, башка дагы тоо кендери дагы бүт башка өнүккөн мамлекеттердин фирмалары келип өндүрөт достор. Теманы уланталы. Биз технологиялардан уттуруп койгонубузду түшүндүк окшойт. Кааласак да, каалабасак да Япония, Германия, Америка, Корея жана башка технологиясы өнүккөн көптөгөн мамлекеттерге акчабызды бергенге аргасызбыз. Колубуздан эмне келет деген суроого келели. Мурдакы видеодо биздин ишкерлердин сыртка экспорт кылган товарынын көлөмү 2 миллиард доллар деп айттык. А бирок сырттан Кыргызстанга кирген товарлардын көлөмү 5,5 миллиард доллар деп айттык. Эгерде биз ушул 5,5 миллиард доллар акчабызды сыртка кетире бербейли десек, анда биз да iPhone, Samsung, Mercedes, Lexus жана башка бардык муктаж болгон продукцияларыбызды өзүбүз өндүрүшүбүзгө туура келет. Бирок биз азырынча андай техникаларды, электрониканы өндүрүүгө билимибиз да, акчабыз да жок. Чоң байларыбызда акчалары бар. Бул технология багыты өтө татаал маселе болгондуктан бир нерсе деш кыйын. Кээ бир ушундай технологиялык тармактарда Кудай буйрса акырындан иштер башталып жатат. Мисал үчүн, Ош шаарында жакында кыргыз мына курулуш заводу ачылат деп жатышат. Азырынча кир жуучу машиналар жана башка бытовой техникаларды чыгарабыз деп жатышыптыр. Кудай буйрса, ал ишкананын берекесин берсин, ал ишкана чыгарса мен эң биринчи өзүм кардар болом. Ушундай ишканалар мекенибизде көбөйө берсин. Технологиялар жана башка продукциялар багытын уттурганыбыз себептүү бүгүнкү видеодо мен сиздерге карапайым калкка Россияда иштеп, Кыргызстанга эле барып иш кылсам экен деген мекендештерибизге жана массалык түрдө жалпы кыргыз элибизге бир канча сунуш айткым келип турат. Бул албетте иш баштасам, иш кылсам деген адамдар үчүн. Колубуздан эмне келет? Кудай Таала бизге берген кереметтүү жерибиз бар. Жок дегенде биздин колубуздан бак тигип, мөмө жемиш өндүрүүгө ар бирибиздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан сырткары мал чарбачылыкты өстүрүүгө, өндүрүүгө колубуздан келет. Бак тигип эле жүрөбүз, жакшы мөмө бербейт, же жакшы акча болбойт дешиңиз мүмкүн. Бирок туугандар, биздин көпчүлүк бактар эски метод менен эгилип, эски принциптер менен дыйканчылык кылат экенбиз. Азыр өнүккөн мамлекеттерде тонналап мөмө жемиш алат. Ушунчалык өнүгүп кеткен биздин бак тигишибизде да, дарактарды буташыбызда да, суу карышыбызда да эски метод менен калып кетиптирбиз. Аны моюнга алуубуз керек. Америка Кошмо Штаттары дүйнөдө продукция өндүрүү боюнча биринчи орунда турат.
алардын бак тигип дыйканчылык кылып жүгөрү семечкаларды өстүрүүсүн көрсөңүз тим эле суктанасыз. Биздин алардан эмнебиз кем? Бак тигүүдө жаңы методдорду үйрөнөлү. Европадан жаңы көчөттөрдү алып келип, канчалаган мекендештерибиз азыр бактарды тигип жатышат. Россияда иштеп жүргөн жана Кыргызстандын ичинде да эмне бизнес кылсам деген адамдар ушул багыттарга көз салып турсаңыздар жакшы болмок. Массалык түрдө 2-3 багытты кармайлы. Жалпы элибиз массалык түрдө сыртка экспорт кылганга аракет кылсак, ошондо жалпы элде акча көбөйөт. Бүгүнкү видеодо бардык адамдардын колунан келген бизнес багыттар боюнча кеп болуп жатат. Башка бизнеске кызыккан адамдар да бар. Алар боюнча да алдында көптөгөн бизнес иликтөөлөрдү кылабыз, андыктан көз салып туруңуз. Россиядан канчалаган тонна строй материал келет. Стройкага канчалаган тактайларды колдонобуз. Карагайдан да жакшы, кымбат баалуу тактанын түрлөрү чыкты. Павлония деген даракты уксаңыз керек. Ошол даракты өстүрүүнүн жолдорун үйрөнөлү. Кудай буйрса, карантин бүтүп, мүмкүнчүлүк болсун, мен бардык тажрыйбасы бар багбандар менен, фермерлер менен учурашып, региондорго жараша кайсы көчөттөрдү эксек болот, сиздерге ачык айкын 0дон тигип, мөмө жемиш өндүрүп, сатуунун жолдоруна чейин көрсөткөнгө аракет кылам. Мал чарбачылык багыты бар дедик. Биздин эттер кандай гана сонун. Мал чарбачылык багытында да бардык сырларын ачууга аракет кылам. Кимдер гана мал багып бизнес кылбасын, ийне жибине чейин кантип семиртет, кантип көбүрөөк эт алат, бардык сырларын ачууга аракет кылабыз. Сиздерден бир гана сураныч. Акчаңызды пайдасыз нерселерге сарптай бербеңиз. Бак тиккени, мал өстүрүүгө миллиондогон акчанын кереги жок. Мисал үчүн менин атам эксперимент кылуу үчүн айылдагы өзүбүздүн эле короого 20 000 сом сарптап, 100 түп жаңы полукарлик көчөтүн экти. Эмки жылы, Кудай буйрса, атам тиккен көчөттөрдү мен сиздерге жыйынтыгын көрсөтөм. Сиздер болушунча акча жыйнаңыздар, акчаны акча табат. Ушул жылы эмки жазга чейин Кудай буйрса бар күчүм менен аракет кылып, ар бирибиздин колубуздан келген бизнес багыттар боюнча сиздерге бардык сырларын көрсөтүүгө аракет кылам. Андан сырткары балык чарбасын үйрөнсөңүздөр болот. Күнөс гана бизнеси бар. Теплица дейбиз. Помидор, бадыраң, лимон өндүрсөк болот. Бизден рынокко бүгүнкү күнгө чейин Өзбекстан, Кытайдан жашылча жемиштер, помидорлор келет. Теманын биринчи этабы сиздерге түшүнүктүү болду деп үмүт кылам. Алдында кийинки жазга чейин сиздер менен бул суроолор боюнча көптөгөн нерселерди үйрөнөбүз. Андыктан дагы бир жолу кайталай кетейин, акча топтоп туруңуздар. Кредит алып бизнес кыла коем дегендер кредит варианты жарабайт. Кредит боюнча өзүнчө чоң тема кылабыз. Кредит адамды жүрөк оорун кылып коет. Андыктан өзүңүз эконом кылып акча топтоп туруңуз. Темабыздын экинчи бөлүгүн баштайлы. Кризис башталып жатат, андан кантип чыгабыз дедик. Кризистен чыгуунун жолдорун жакшы билсеңиздер да, өз пикиримди айтып коюуну туура чечтим. Тилекке каршы бул таажы вирус илдети дүйнөдө качан токтошу белгисиз болуп турат. Ошого байланыштуу акча булактары азайып кетиши мүмкүн. Россиядан жана чет өлкөлөрдөн 2,5 миллиард доллар акча келет дедик. Вирус убактысы созула берсе, ал акчалар да кризиске байланыштуу кыскарып кетиши мүмкүн. Кудай сактасын албетте. Өкмөтүбүз кризиске байланыштуу бир канча мыйзам долбоорун иштеп чыгып, ишкерлерге жеңилдик кылабыз, аракет кылабыз деп жатышат. Кудай буйрса жакшы жаңылыктардан үмүт кылып туралы. Эгерде кырдаал жакшырбаса, ишкерлерибизге да карапайым калкка да кыйын болот. Кайсы гана ишкана болбосун, бизнеси токтосо, ошол ишканада иштеген жумушчулар ишсиз калат. Өзүбүздүн бар акча менен отуруп калабыз. Жаман жер сырттан келген продуктылардын баасы да кымбаттап кетүүсү мүмкүн. Карапайым калкта акча аз. Ошондуктан ашыкча чыгашалардан болушунча баш тарталы. Кереги жок нерселерге акча кетирбеген максатка ылайыктуу. Ошол жылы той аштарды такыр эле токтотуп турсак жакшы болмок. Инерция менен күч алган экономика, бизнес тып этип эле токтоп калды. Кайрадан калыбына түшүп, дүйнөдө соода саттык ордуна түшмөйүнчө бардык кыргызстандыктар ашыкча чыгашалардан баш тартышыбыз керек. Мисалга мен эки досторум 1-2 жыл мурда үйлөнүшкөн. Той кылбастан эле максимум чыгашаларды азайтып, туугандарды чакырып эле 2 кой союп үйлөнүшкөн. Топтогон акчаларын бизнеске жумшады. Ушундай жолдорго өтөлү. Азыркы жаштар түшүнүктүү эле болуп калдык. Мени түшүндүңүздөр деп ойлойм. Алыбызга жараша иш кылалы. Вакытты туура пайдаланып, жашоодо ийгиликке жетем десеңиз, анда азыртан издениңиз. Пайдасыз нерселер менен алек болуп,
күндө жаңылык көрүп, саясат көрүп, PUBG ойноп, мээңизди уулай бербеңиз. Толтура жакшы маалыматтар турганда, ошолор менен алек болуңуз. Ар бир адамдын жашоосу убактысы чектелүү, андыктан татыктуу жашайлы. Мындан кийинки видео YouTube жана интернет бизнес тууралуу болот. Менден YouTube тууралуу сураган туугандарыбыз көбөйүп кетти. Өзүм эмнени билсем, кийинки видеодо сиздер менен бөлүшөм. Биздин YouTube канал канча сом иштеп жатат? Facebook, Instagram, YouTube тууралуу болот. Айтмакчы достор, Көптү бил каналынын Instagram баракчасын ачтык. Ошол жактан катталып койсоңуздар, байланышып турсак болот. Экранда турат. Amazon интернет магазини тууралуу күтүп жаткандыгыңыздарды көрүп турам. Кудай буйрса, карантин бүтсүн, Amazon'дон акча иштеп байган байкелерибиз менен жолугуп, интервью алып сиздерге көрсөткөнгө аракет кылам. Урматтуу достор, каналга подписаться кнопкасын басууңуздарды сунуш берем. Жанындагы коңгуроочуну кошо басыңыз, ошондо биздин каналда жаңы видео чыкса, сизге кабар аркылуу барат. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен Дастан Абдрахманов болду.